Давлениясы бар адам орозо кармаса болобу. Эми бу кан басымын бар адам орозо кармаса болобу деген суроо экен. Эми кан басымындагы аны карап көрүш керек. Анан бир аз баягы бир нерсеге бир жанагындай бир кандай бир проблема келип калса, бир кыйындык болуп калса, же бир окуя болуп калса, давление көтөрүлүп кеткен адамдар болсо, ал башка. Анан дайым давлениясы көтөрүлүп түшүп турган адамдар боло турган болсо, аны карап көрөбүз. Эгерде орозо кармаса, дайым ошол кан басымы көтөрүлүп кете турган болсо, ал адамды не дейбиз? Анда сен ошо орозо тутканга сен ылайыктуу эмесиң, башка күн орозо кармап бер деп айтабыз, качан сакайган мезгилде. Эгерде дайым давлениясы көтөрүлүп түшүп, орозо кармоо мүмкүн эмес деген врачтардын бир кортундусу же бир фатвасы боло турган болсо, ал адам анда жанагы оорулардын катарына кирет дагы, ал эмне кылат? Күнүнө жанагы фидия төлөп бергенге милдеттүү болот.